Манас үчүлтеген ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртөштүк эпосунун кара сөз варианты. 3-чү уктуруу. Микрофондо Чыңгыз Рыскелдиев. Төштүк Айсалкындын кебине көнүп, экөө талаага ордо куруп, 7 күнү оюн салып, кыяматта кол кармашып жүрүүгө убадалашат. Ойноп оюндары канганда Айсалкын колумдагы алтын шакекти белек кылайын. Элиңизге эсен барыңызда 9 кыздын кенжеси кенжекени колукту кылып алыңыз. Таңда махшар күнүндө кезиккенче аман болуңуз. Мен болсо элиме 2 жылы барбайм. Көргөн билгенге шерменде болуп калбайм. Ашыктыктын айынан айталаага конуп, сенден боюма болду. Кудайдын салган буйругу ушул болсо, аны да көрөбүз. Курсакта калган баланы баласыз куу баш чал таап, ошого берели. Бир жанды балалуу кылып, ошондон абийир табалы. Курсактагы бала эркек болот. Аты бок мурун коюлат. 60 аял алса да, балалуу болбой жүргөн Көкөтөй деген байга берели деп айтып, дуа окуп, кара булут каптатып, асмандан кара жамгыр шыбыргак жаадырып, суук бороон салдырып, көздөн кайын болот. Айсалкын бок мурунду төрөп, Көкөтөйгө алып барып бергени. Арадан 9 ай өтүп, Айсалкындын толготоор кези келет. Ажалы көзүнө көрүнүп, чыңырган бойдон байгаранын кара ташына барып төрөйт. Киндигин өзү кесип, баласын куржунга салып, Көкөтөй кызыл нарына сөзсүз келет. Баланы сөзсүз көрөт. Гүл канышым төрөдү деп, баланы асырап алат деген ой менен өркөчүнө байлап, айбан да болсо нарга табыштап, кучактап ыйлап, эгер кокус майып кылсаң, таңда махшар күнүндө келип, карешек кылып жүрөрмүн деп айтып тапшырып, кайып болуп кетет. Кызылнар айван да болсо жашып, бар ыйлаган төштүктүн уулун өркөчүндө көтөрүп, кутпа жака бет алып жөнөйт. Көкөтөй maanikерди минип, 80 балбан кош чалып, аң уулоого чыгат. Бир маалда төө өрүшкө келгенде тушалган немедей туруп калат. Maanikеринин баспаганына капа болуп, таң калып, maanikер жүрбөй калат деген эмне? Мындай иш кылымда болбойт эле. Атым жүрбөй, мен өлө турган мезгил келдиби? Сандап жаткан мал мүлкүм сапырылып кетеби? 12 аял алсам да, жетим жесирге сан дүйнөмдү чачсам да, мазарлуу жерге барып түнөсөм да, артымда калар туяктуу боло албадым. Бирок бадананы кийип, maanikерди мингенде, баласыз экендигим эсимден чыгып кетчү эле. Эми минтип maanikер баспай, о дүйнө жүзүн көрөмбү? Атаңдын көрүү, maanikер. Сени бир адамга ишенбей, өзүм бапестеп карадым эле. Кыштын күнү суук өтпөсүн деп, үртүктү кабат жаптырып, ак сарайга бактырдым. Жайдын ысык чилдесинде күн өтүп кетпесин деп, тоо башындагы тунук булактуу муздак жерге, 9 төбөгө оттоттум. Ушундай баккан мал элең го деп ачууланып, тырышып, maanikер менен урушуп, чоң камчыны имерип туруп, касасына тартып жиберет. maanikер болсо улутунуп, ич тартып турган болот. Бир маалда ээр белдей нагыстан оргуган чаң көрүнөт. Жакшылап караса, төө султаны, жакшы көргөн малы Кызылнар келе жаткан болот.
мага мураа болот тура деп сүйүнгүчө Кызылнар Көкөтөйгө жетип, көзүнүн жашын көл кылып төгүп алдына чөгөт. Тумшугун өөдө кылбай катып, камчыласа да турбай жатып алат. Көкөтөй буларга эмне болгон деп ого бетер жини келип, төөнү кылыч менен 3 бөлмөк болгондо көзүнө куржун уруна калат. Куржундан баланын ыйлаганы угулат. Үндү угаар замат Көкөтөйдүн көзүнөн жаш кетип, Maanikерден ыргып түшүп, Кызылнарды көздөй калдактай басып, эркек бекен кыз бекен деп куржундагы баланы ала коюп карайт. Эркек бала экенин көрүп, кайыптан бала табылганына сүйүнгөндөн кызарып, жүрөгү болкулдап ыйлап баштайт. Чырагым деп эркелетип, маңдайынан жыттап, болжолдуу атын бок мурун коюп, мойнуна курун салынып, Кудайга жалынып, Кызылнарды баа бединге чалат. Ай туяка Maanikерди чалам деп чылбырдан кармап камынып калганда, кайдан жайдан Олуяттын өзү, Камбар ата, боз айгырды жетелеп келип калат да, мындай деген кебин айтат. Кубанып көөнүң толуп, бир башың эки болуп, айвандан башкача, казатка минер, кагышка жарар, түйшүккө керек Maanikерди ай туяка чалам дегениң уят. Балаң бок мурунга эң ылайык тулпарың Maanikер эмеспи? 40 күнчүлүк чөлгө келсең, чыдап берер. Кыргында намысыңа жарап берер дал ушул мал экен го. Андан көрө айткан тилди алып боз айгырды чал. Ошентип Көкөтөй Олуяттын тилин алып боз айгырды чалат. Maanikер аман калат. Андан кийин Олуят төөдөн 9000 союп, балаңа бок мурун деп атын коюп, той өткөр. Мойнуна тумар тактырып, бирөөнө душманчылык кылып кетпеш үчүн өз колуң менен багып чоңойт. Бала 7 жашка чыкканча 700 кара торпокту ар күнү садагага берип тур. Өмүрүн тилеп, жакшы чоңойтуп алсаң, сен өлгөндө Кан Көкөтөй ашы деп ааламга атагы чыккан аш берер бала болот деп айтып, көздөн кайын болот. Көкөтөй айылына жетип келет да гүл канышка айтып, журтуна кабар бердирет. Ошентип калың эл түгөл сүйүнүп, той өткөрүп, Көкөтөй бок мурун аттуу уулду болот. Урматтуу радио угуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган Руханий өзөк долбоорунан Эртөштүк эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Уландысын келерки дүйшөмбү күнү ушул маалда улантып уктурабыз. Эртөштүк эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Таланталы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова. Текстти көркөм окуган Чыңгыз Рыскелдиев. Режиссеру Жыргаламанова, редактору Жаныбек Эсеналиев.